Салам баарыңарга, ден соолугуңар жакшыбы? Ден соолукту сурап калганымдын себеби дарылар жана аларды кандай рекламалап атышкандыктары жөнүндө сүйлөйбүз бүгүн. Буга чейин бир да журналист же активист ушул темага кайрылган эмес. Менимче билет ушул чоң проблемага айланып баратат. Негизи мен телекти эле көрбөйм да, бирок баягы күнү бир аз тиктей калсам дарыларды эле пиздец рекламалап атышат да. Телеканалдар эмне билет, аларга акча түшсө болду, любой нерсени көрсөтө берет. Тигилердин дарысы өтсө болду. Ортодон эле эл кыйналып атат да. Менин оюмча ошол дарыларды рекламалай берип, элдин мээсине куюп турган турпаттын баары ушул эле дарын ойлоп эле билет, бүт ден соолуктардын баары бузулуп атат деп ойлойм да. Көчөдөгү шиттердин баарына балтайт да, дарылардын аттарын жазып, психологиясын баарын бузду элдинчи. Я не знаю. Ушул проблеманы кандай чечсе болот, билбейм, тиги жогору жактан бир контролго алабы дейм да. Элдерге кайрыларым, дарыдан алыс эле болгулачы, ё-моё. Дары десе эле баарын ура бербей. Побочный эффект деген бар аякта. Билесиңер өзүңөр. Бир органды дарыласаңар, экинчи органды талкалап коет алчы. Ошондуктан дары парыга жеткирбей эле ден соолукту сактай билеличи туугандар. Менин оюмча ден соолукту сакташ эң гана жөнөкөй да, негизи. Биринчи, тамакты ылгап же, баарын эле ура бербейчи. Экинчиси, бул спорт. Спорт десе эле, спорт залга жазылыш керек, анан акча жок, анан убакыт жок деп эле үйдөн эле бир бурчтан эле физзарядка деген бар го, ошону эле жасап койчу, болду, жетет ошол эле. Кыймылдап кой да. То есть үчүнчү, бул өзүңдү позитивдүү кармап жүрүү да. То есть нервти талкалабаш керек. Себеби баардык органдар нерв менен байланыштуу. Ошондуктан дарыдан алыс бололу, здоровая нация, здоровое государство деген бар го, есть же. Ошол анда, давайте.